Туғандар, Құдай бұйырса мына бұл жер жаңы дыйқан, Жалалабад. Бұл атты шығарып атқан әкебізден дағы бір атын тартқан мен, бір оғанда улақтан кейін тартқан қара ат әлі. Ошондойырақ бастырып тұр өресін, ақа. Улақтан кейін тартып ат әме ұқмыш талаш менен кетті ошол ат. Эми комментарийге бу ат жакшы болсо Жантөрө өз деле алат эле, Жантөрөдөн ашпайт эле дегендер деле болуптур. Эми бирөө билип сүйлөйт, бирөө билбей сүйлөйт дейт го. Кыскасы ошол кара атыңыз Алабукага кетти, а? Сүйүнүп эле рахмат айттыбы атка? Одан кийин азыр күнгө чейин чабат, ошондо ат таап берип. Дагы деп. Бул ака сиз өзүңүз атка кызыккан адам экенсиз, а? Анан атты көп эле кыйнап улактарга деле апарбайт окшойсуз. Любитель. Жокаларым чабат, биз ушинтип таптап. Аттын сынын карагыла, машалла деп коесуңар. Ат бою бийик. Бу породасы кандай, кантип келген, качантан бери кармайсыз ака, өзүңүз айтып бериң эми. Мындай Жантөрө. Бул породасы мен алганда деле эси айткан, точно билбейм, бирок биздин чамада эми аралаш деп ойлоп атабыз. Аралашмасы бар. Буну өзү Нокаттан алып келгенбиз. 2 жыл болду алып келгенибизге. Бирок улактын үстүнөн алганбыз. Алып келип атам эле жолдо улак болуп аткан экен, чабып көрүп ат жараган. Демек, улагын көрүп анан алган сатты. Улагын көрүп алганбыз. Улагын көрүп алганбыз. Аттын бою 1.65 бар экен, а? Эми биз тартпадык. Бирок чамамда ушундай да, 65тин ары бериси 70 чыкпаса керек. Азыр эми мен дагы көз чамам менен айттым, 1.65 чыккыдай ат деп. Такай тартылбады, бирок эми келип жанынан көрсөңөр, буйруса ушул айтылган бой бар да атта. Жашы канча? Жашы биз ошондо 2 асый деп алганбыз да, ошондо 4 асый болду да. Сиз 2 жыл үйүр койдуңуз. Биз ап келгенден бери только үйүргө коебуз. Буну ап келгенде дагы ошо улагын чабып көрүп, кийин үйүргө коебуз деп чаппадык. Ошо жылы үйүргө коюп жүрүп, күздө өтө арык келди. Анан толтуруп, кайра сууткуча кайрадан үйүр сезон башталып кетип, кайра үйүргө кеткен. Быйыл дагы ап келип эми бактык, кечирак кармалып келди. Сууту келе элек. Эми таңаштырып, бастырып неме кылып атабыз. Бирок ат мындай таза экен, жакшы мындай багуусу, кароосу жакшы экен аттын. Демек 4 асый азыр. Ооба. Биз билишибизче 4 асый. Сизге келгенден кийин ошондо түшүнүгүм боюнча үйүрдө эле жүрүп кызматты кылып аттыр да. Бизде только үйүргө иштеттик да буну. Кулундары түштүбү ака? Ооба, кулундары түштү, өтө жакшы түшөт. Бирок үйүргө күчтүү. Үйүрү да жакшы. Өтө күчтүү үйүрү бар. Үйүрү жакшы, кулундар түштү, кулундар дагы кулактары чоң жакшы түшөт. Жана антип чачпастан чогулуп жүрөт, а? Ооба. Эми если неме боло турган болсо, жөнөт десе үйүрдө жүргөн видеолор бар. Сага жөнөтсө, кошкосун болбосун, кызгандар болсо, чалса өзүнө жөнөтүп коебуз. Боло берет. Мына туугандар, эми Божомол менен Орловский породасы. Эми мен жаныма келе, буту колун көрсөтөлү, мына ушул убакка чейин басып, ар жак бер жак басып жүрдү. Эми байкагандар байкайсыңар. Азыр бунун ден соолугу, буту колу таза, эч кандай травма жок атта. Жок. Аттын кабагы. Жеп ичиши өтө күчтүү. Мойну, көкүрөгү, буттары. Эми так породасы жок Божомол менен Орловский. Эми көпчүлүк эле жылкыда жүргөндөр билип калды, а? Сындап, сынчылар болсо билип алат, көрүлү. Анан бунун баасы кандай коюлат? Биз өзү буну 2 жыл мурда Жантөрө бизге келип түшүшү менен 350гө барып калган да. 350гө барып калган. 2 жыл иштеттик, үйүргө койдук, да каласа жакшы эле пайдаландык. 400
400. 400. Мындайча айтканда өзүнүн баасы эле экен да. Ооба. Келип колду Сүйлөш. кармап Бар. бер дегенге баары бир жибийсиң. Кудай кааласа. Эми насиби. Ооба. Өзүнүн баасына эле туугандар. 400 миңге коюлат экен. Мен кыргызбыз, соодагербиз. Жанагы сураганда баары бир жолуна анан өтүп берет. Ошо 350 миңге түшүп калган ат экен. Кудай буйруса эми буну апарып алып, кааласаңар сууту улакка чабасыңар, кааласаңар ушул боюнча эле кулун алам десеңер, менин бир сөзүм кошуп кетейин. Кулун алам десеңер чаппагыла. Ушун боюнча эле жазында койсоңор, Кудай буйруса канча бей койсоңор, эми толук кулун алышыңар мүмкүн. Эгерде улакка чабып, кыйнап анан кийин кайра эле үйүргө кое турган болсоңор, атыңардын состояниясы зор болсо деле анда мындай тегиз кулун алыш кыйыныраак болот экен да. Улакка чабылбаган аттан кулун көп түшөт экен. Ушундай деп айтышат. Ошон үчүн атам эч чаптырбады. Чаптырбайт дең, Үйүргө коюла турган атты чаппагыла деп эч эле чаптырбайт. Ошо чоңдор билет даке. Чатаяктары да жакшы экен. Ошол. Телефон номер канча? 0770 менен 62 36 33. 62 36 33 номерлерине чаласыңар. Ушул ат боюнча кандай суроо болсо, Кудай буйруса, мына ат ээси жооп берет силерге. Келип, шерин барака кылып туруп ала бересиңер. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатух.